Саламатсыздарбы, урматтуу педагогдор, урматтуу бала бакчанын башчылары, ошондой эле тарбиячылар. Биз Талас областына караштуу Бакаят районундагы Ак Дөбө айылында Гүлзар балдар бакчасы энелер мектебинин программасынын башталышы боюнча сиздерге кичине да болсо маалымат берип кетейин деп чечтим да. Бала бакчада биз энелер мектебинин программасы менен октябрь айында 2021-22 окуу жылында жаңы өз ишибизди баштаганбыз. Эң биринчи баштаганда кандай максат менен баштадык? Мына бизде азыр энелер мектебинин программасы боюнча мындай 13 темадан турган программа бар да. Биз ошол 13 теманы октябрдан баштап ар бир айга ачык сабак катары ар бир тарбиячыга биз бөлүп бергенбиз да. Ал үчүн биз мындай жылдык план түзүп туруп, мына ата-энелер менен иштөө боюнча жылдык план түзүп туруп, ар бир тарбиячыны темасы боюнча бөлүп бергенбиз да. Мисалы үчүн биринчи эле бөлүнгөндө 3 жашка чейинки балдарды тарбиялоонун багыттары, мааниси жана ыкмалары боюнча бизде бала бакчада Бикеева Назира ортоңку тайпанын балдары ата-энелери менен өттү. Андан кийинки тарбиялоонун принциптери боюнча Эсеналиева Алмагүл деген тарбиячыбыз өттү. Андан кийин 3 жашка чейинки балдардын психологиялык, физиологиялык өзгөчөлүктөрү, бул жаштагы балдарды тарбиялап өстүрүүнүн метод ыкмалары боюнча Ашканалуу кызы Бурул деген тарбиячыларыбыз ар бир айга бөлүп, бир эле 3 тарбиячы эмес, бизде бала бакчада 10 тарбиячы иштесе, ошол ар бир айга бөлүп туруп, андан кийин ошол боюнча ачык сабактар өтүлдү да. Анан башында башталганда албетте кыйынчылык тууду. Себеп дегенде октябрь айында биз буну өтүп атканда тайпада 20 ата-эне болсо, ошонун 10-у гана катышты да. Ал эми ноябрда уже 12 ата-эне катышты. Декабрда 15 ата-эне болуп, бул ата-энелер аябай активдүү катышып, ушунчалык кызыктуу болду. Себеп дегенде биздин тарбиячылар бир эле программа менен чектелип жөн эле сабак кылып өтпөстөн, бул жерде оюндарды кошту, экскурсия сабак, диалог сабак, ар кандай методика, интерактивдүү методдор менен сабак өткөндөн баягы үйдө отурган апаларга ушундай кызыгуу жаралып, өздөрү активдүү катышты да. Бул программа өзүнөн өзү эле минтип ата-энелерди чакырып койгон эле болгон жок. Бул биз мурун эле бала бакча өзү бир жылда бир жолу ата-энелер өрнөк болушат деген темада семинар өтүп турчук да. Бирок биз быйылкы окуу жылында жаңылык кылып, биз ар бир айга ошону бөлүп ата-энелерди чакырып, бир 45 минутта убакыттарын бөлүп келишип, ушул жерде аябай кызыктуу сабак өткөн үчүн бул февраль-марттарда бул аябай өзүнүн кулачын жайды да. Мына биз быйыл ушунун азыр биз 12 эле гана темасы менен, 11-12 темасы менен токтодук. Эми Кудай буйрса сентябрда дагы мындан да чоңураак кылып өткөзөбүз деген анда үмүттөбүз бар да. Азыр бүт тарбиячылар менен сүйлөшүп, ар бирине мынакей монунда кылып мен бөлүп берип атам да. Сен могу темадан өтөсүң, ата-энелер менен кандай кылып чакырсаң да өтөсүң деп. Анан бул жерде аябай ата-энелер ушундай бир активдүү катышып, жакшы жыйынтыкка келдик да. Андан кийин биринчиден эле бул ата-энелер менен өтүүдөн мурун мен өзүм как жетекчи катары тарбиячыларга багыт бердим да. Биринчи тарбиячыларды кандай кылып өтүш керек экенин ыкмаларын үйрөттүм. Андан кийин тарбиячылар апалар менен, ата-энелер менен иштеп, өздөрүнүн чыгармачылык, ар бир тарбиячынын өзүнүн чыгармачылыгы, ар бир тарбиячынын өзүнүн фантазиясы күчтүү. Ошондуктан ар бир тарбиячы биринин сабагы бирине окшошпой, мындай башкача өттү. Анан мына азыр биз жылдын жыйынтыгында отуруп атабыз, биз ушуну жыйынтыктап атабыз, ар бир өтүлгөн сабактар анализ берилип атат дагы. Анан Кудай буйрса сентябрь айында мындан дагы башкача кылып, башкача форматта өтөбүз деген оюбуз бар. Рахмат.